азыр айтып калдыңыз го, мисалы печать азыркы учурда акчага печать бассаңар айта мыйзамсыз депчи. Ошондо акчага печать баскан, акчага реестрден чыгарып аткандар бүт бардыгы мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Азыр бир кызга жакында 2 жыл срок берди. Кутта ошол печать менен. Эгерде мисалы үчүн сенин миграционыңа печать бастырып атканын билип калып, эгерде хотя базадан чыкса деле, базадан чыкпаса деле билип калган болсо, сага эчтеке болбойт. Сенин печатың базадан чыкпаса, көпөсө сени выдворение кылат. А печать басып берген адам сөзсүз түрдө билип кала турган болсо, 322 берени менен камалып кетет. Бир кыз жакында ошо менен 2 жылга срок алып кетти. 2 жылга камалып кетти. Азыр апелляция жазып аткан. Азыркы убакта печатник алтын СИЗОдо турат. Эми 2 жыл срок берди. Апелляция жазып, апелляциянын сотун күтүп атат да. Ал документ жасап иштеген ким? Ошондо печать басканда, печать басып, ортомчолук печать басып аткан. Бул мыйзамсыз. Мен ушуну коркпой эле Инстаграмдан кандай айтышат, бизге кайрылгыла, биздерге печать басып, бизге кайрылгыла, биз реестрден чыгарып беребиз. Реестрден кантип чыгарып бересиң? Эгерде сенин документиң так болсо, өзүң эле жаз МВДга жаз, чыгарат, onu 70-80 миң акча берип чыгарыштын кереги жок. Эгер документиң так болсо, өзү эле чыгарат. Эгерде документиң так болбосо, ал сени хоть канча акча болсо да чыгара албайт. Кээ бирлер болсо, трудовой договоруң жок болсо эле мен сени реестрден чыгарып берем дейт. Кандай чыгарып берет? Сахарбаң жок болсо эле мен сени реестрден чыгарып берем. Кандай чыгарып берет? Бул мыйзамсыз. Алар мага аябай көп жазса, менен бирөө 45 миң алды эле реестрден чыгарып берем деп алдап жүрөт. Менен документим алды эле, садып алып кетейин деп, ким реестрде болсо, көп болсо Кыргызстанга кетет. Реестрден чыгарып берем деп алдагандар, силер СИЗОго кетесиңер. Эгер силердин үстүңөрдөн арыз жазса, силер бирөөнү алдайм, дагы коркутат экен. Мен таныштарым бар, мен сени выдворение болсо бул өзүнүн мекенине кетет. А сенин үстүңөн арыз алса, сен СИЗОго кетесиң. 100% камалат бул. Болгону 1% алган Белес таксопаркын барыңыздар билесиздер. Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, такси тармагында иштеген биздин коллегаларыбыз, эгерде мыкты таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, анда барыңыздарга кайра Белес паркын сунуштайбыз. Бул парктын өзгөчөлүгү иштеген акчаңызды каалаган учурда без ограничения чечип алсаңыздар болот. Жана таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Баса электронный путевой листеги бар. Эгерде сиз электронный путевой лист алсаңыз 2%, без электронный анда болгону 1%. Андыктан келиңиздер, Белес паркында жаркылдата иштейли. Булардын да бир махинациясы мен байкаганда болуп калдым да. Мисалы үчүн реестрден текшересиз го, МВД сайтынан текшергенде баягы паспорттун сериясын латынча жазыш керек, англисча. Пны англисча. Булар орусча жазганда таза чыгып калат да. Булар П деп туруп, ошону булар орусча жазып туруп чыгарып кеткен. Анан кийин мына сен мен реестрден чыгарды. Ошентип коет. Ооба. Реестрден чыгарам дегендерге ишенбегиле. Ушундай эле юридикалык силерге жардам болсо, мына биздин өзүбүздүн кыргыз юристтер бар. Мына Алмаз Байке бар. Мурда элчиликте азыр Москвадасың эмес билбейм. Алмаз Байкеге урсаңыз, сиз да жардам берсеңиз болот. Гулиза Ахматсияева бар, Чынарбек бар. Кайрылсын ошолорго. Ошолор иштейт административный менен. Кайрылсын ошолорго, эгер юридикалык жардам керек болуп калган болсо. Алар мыйзамдуу түрдө. Алар юрист да. Ал кандай, ал сенен доверенность алып туруп, ошонун негизинде иштейт. Доверенность алып, алар деле жөндөн эле барып өзүнө сотко барып, мен буну выдворениясын чыгарам же монтем дебейт. Ал сенен сөзсүз доверенность алып, ошонун негизинде иштейт. Ишеним каттын негизинде сотко катыша алат, бирөө жөндөн катыша албайт. Акырындап жыл аяктап, таксисттердин лимити дагы бүтүп баратат. Балким кээ бирөөлөрүнүн эчак эле лимити бүткөн чыгар. Бул учурда сиздерге Спутник таксопаркы жардамга келет. Сиздер бул таксопаркта официалдуу түрдө трудовой договор негизинде иштесеңиздер болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Миң уккандан көрө бир көргөн жакшы. Алдыдагы телефон номерлерге байланышсаңыздар, баса бул таксопарк өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиздики. Сыймык деген досубуз сыймыктануу менен сиздерге өзү кызмат кылат. Неме боюнча да маалыматыңызды айтып өтпөйсүзбү? Руайди боюнча. Руайди 2027 жылы декабрга чейин отмен этиптир. Мен Руайдини мен колдойм. Эгерде сен Россия Федерациясына сага киргизбей турган болсо, Руайди азыр иштеп калганда сонун болбок. Ошол жерде эле сага мүмкүн эмес деп келет. Эгер киргизсе QR код келет. QR код менен сен кирип келе бересиң да. Руайдин азыр 2027 жылыга декабрга чейин отмен кылып тур. Азыр Руайди жок, жөн эле киресиң. Анан да бир нерсени айтайын дедим эле. Балким депутаттар укпай, мени билбейм. Балким өзүңөр депутатыңарга жардам жеткирип койсоңор болот. Мына биздин Кыргызстан депутаттары келет да бул жакачы. Келгенде аракет кылат чечкеничи. Бирок мен ошол депутаттардан мен бир гана нерсени суранат элем да, ушул убакта. Азыркы убакта Тажикстан. Алар эч кандай таможня союзда эмес. Да, мисалы үчүн Россия Федерациясы менен сүйлөшүп, өзүнүн жарандарын Сахарадан өтөт го, Медкародон
Тажикстандын өзүнөн өтө турган кылышта. Алар бул жерге келип Сахарбадан өтпөйт. Тажикстан өзүнөн өтөт. Эгерде сен оорусунбу, болду, ошол жактан эле келбей каласың. Эгерде сенде кандайдыр бир оору болсо келбейсиң. А биздин Кыргызстандагылар сөзсүз Сахарбага барат да, мисалы Сахарба текшергенде сен мурда будан 15-20 жыл мурун ооруп, дарыланып, бирок азыр сен оору эмессиң, тазасың. Бирок бул жерде мурдагы ооруган экен деген чыгып калат дагы 3 күнүн ичинде чыгып кетет. Россия Федерациясынан 3 күнүн ичинде чыгып кетет. 3 күн ичинде чыгып кетпесең, сени өздөрү таап, өздөрү кетирет да. Анан Кыргызстанга барганыңардан кийин силер мамлекеттик больницада мурда ооруп, дарыланганыңар жөнүндө справкаларды алып жиберсеңер, бул жакта чыгарганы, удварениеден чыгарганы шанс бар, мүмкүнчүлүк. Эгерде ошону эмнени айтмакчымын? Эгерде бизде деле Кыргызстандын өзүндө өтөсө, ким ооруган болсо, мен барбай эле коеюн, баары мени кетирбейт деп чыгат. Же мурда ооруп, ошо азыр дарыланган болсо, ошол жерден Кыргызстандан эле мамлекеттик больницадан мурда ооруп айыккан деген справканы тиркеп туруп, келип бир жакшына иштей бермек да. Кыргызстандан жыргаган адам келбейт да бул жакта. Же моюна кредит болот, карыз алып, байкуштар келип Сахарбадан өтүп, ой, 41-жылкы оорусу чыгып калат да, кайра кеткенге мажбур болуп атышат. Ошо Тажикстан чечкен нерсени биздин Кыргызстан неге чечпейт? Чечсе болот го, биздин жарандарга жеңилдик болмок да бул. Жакшы маселе көтөрүп койдуңуз бирок. Жеңилдик болмок биздин жарандарга. Ошондуктан эле, ооба, Тажикстан азыр өзүнөн өтөт. Өздөрүнөн өтөт. Бул жака келип өтпөйт. Тажикстан ушуна мартта күчүнө кирген, өздөрүнөн өтөт. Өтө жакшы экен. Депутаттар болуп, биздикилер келе берет го, мисалы үчүн проблеманы чечтик деп келип, кичине мындай кылып туруп эле, эч нерсе кайда эле ошойдон. Биздикилер депутаттар келет дагы чыныгы мигрантка жолуккан жок. Жолукпайт. Эгерде мисалы үчүн мага деле, мисалы үчүн мен деле Фейсбукта жазып калам, депутаттар көрбөйт эмес көрөт, Инстаграмга айтып калып атам. Мисалы үчүн да, мисалы келип туруп, Салтанат, чыныгы мигранттар таап берчи, биз ошолордун үнүн угайлы десе, мен сөзсүз кыйналып аткан мигранттарды апармакмын, өзүм да кошо барып соттолуп аткан жарандар жөнүндө мен айтып бермекмин, реестр боюнча чыныгы баштан өткөргөн жаран айтып бермек, кыйналып аткандар айтып бермек. Алар келет дагы, эми кечирип койгула да, баягы Салтанат, тили жаман Салтанат сүйлөп атат. Именно Россия Федерациясынын жарандыгын алган диаспоранын башчысы же ушундай ак көйнөк костюм кийгендер менен жолугат дагы, булар да баары жакшы турбайбы деп кетип калат. А чыныгы көйгөйдү укпайт да, чыныгы көйгөйдү гана, чыныгы кайсы депутаттарды көрдүңбү? Мына мисалы үчүн стройкада иштеп аткан, кыйналып жүргөн адам менин көйгөйүн угуп атканын. Кайсы депутаттарды көрдүң? Мисалы үчүн Россия Федерациясына келип, бул жактан уруксат алып, соттолгон жарандардын көйгөйүн угуп кеткен. Жок, мен андайды көргөн жокмун андайды. Өтө туура нерсе айтып койдуңуз бирок, чыныгы мигранттардын үнүн укпайт да булар. Комментарийга деле кирсеңиз, баягы адамдар бар. Баягы эле бир эле жүздөр менен жолугуп кетет. Ким келсе эле баягы эле жүздөр келет. Эми алардын орус жарандыгын алгандыр, алардын проблемасы жоктур. Мен эми аларды деле чакырган үчүн барат да, эми олар деле өздөрү келип албаса керек. Эми депутаттар бул жака келет айтканда, мен ошол чогулушка барган адамдарды күнөөлөгүм келбейт. Эми депутаттар өзү ойлонуш керек. Эми мен кетип атам дагы, барайын дагы. Чыныгы мигранттарга, мисалы үчүн мына күздө Кудайым буйруса, мен өзүм бир неменин депутаттын эмесмин да. Аса мен сумкамда бар экен, жок экен көрсөм, бар экен. Жардамчысыз ба? Коомдук жардамчысымын. Коомдук жардамчысымын да. Бул 93-жылкы жаш бала, Бактияр Калпаев деген, Баткен областынан келген. Экөөбүз кече сүйлөшүп атып айттым, келип Россия Федерациясын кыдырып, бир эле Москва менен чектелбегинден Питерге да барасың, Новосибирскиге, Красноярскиге келип атканда ошо 5-6 жерге барам деп пландап келген. Анан пландап келип, сени молодец, биздин депутат келип атат деп, галстуктарын көтөрүп аткандар менен жолукпай, чыныгы мигранттар менен жолуккун. Мен сага чыныгы мигранттардын топтоп беремин, ошолордун көйгөйүн уккун дедим. Келип алып, бизде баардыгы жакшы, дегендерди укпагын. Чыныгы кыйналгандарды уккун десем, Кудайым буйруса, мына октябрга пландап атат, мына сентябрь-октябрга пландап атат, келип калса, мен чыныгы ошо кыйналган мигранттарды ошого жолуктурмакмын да. Башка депутаттар го, эми мага тилим өтпөйт, эми бул депутаттын өзү коомдук кеңешчиси үчүн буга тилим өтөт. Ошон үчүн ушундайга жолуктургум келет да. Чыныгы мындай, чыныгы башынан кыйынчылык өткөн мигрант гана өзүнүн дардын депутатка жеткире алат. Ошондо жогорку кеңеш ошонун көйгөйүн айтып чыксын. Булар да жакшы экен, баары жакшы экен десе, жакшы экен дей берет да. Мисалы үчүн Кыргызстандын экономикасын ким көтөрүп атат? Мигранттар көтөрүп атат. Биз мигранттар үчүн эмне арман, билесиңби? Эмне арман? Мисалы үчүн азыр сен Москвада жүрөсүң, мен дагы жүрөм. Москвада мисалы үчүн жок эле дегенде 10 жыл жүргөн мигрант айына бир жолу, жылына бир жолу бир айга Кыргызстанга барса, ата-энебиз биз болгондо 10 ай көрөт экенбиз.
10 ай биз ата энебизди көрөбүз. 10 айдын ичинде биз ата энебизге мээрим дагы бере албайбыз. 10 айдын ичинде биз ата энебизге эркелей дагы албайбыз. Видео звонок, аудио звонок менен сүйлөшкөн такыр башка. Ата эненин жанына мээрим төгүп, чачыбызды сылатып, эркелетип сүйлөшкөн бул башка нерсе. Мисалы үчүн көп балдар менен сүйлөшкөндө айтып калат, Салтанатчы дейт, сен могул жеримде менде арман турат дейт. Өмүр бою менде кеткис арман бар эже дейт. Кандай арман десем, мен атам каза болуп калыптыр. Мен атама баргыча топурак сала албай калдым, ушу атам коюп коюштур дейт. Мен апам каза болуп калды, апамдын акыркы сөзүн калбай калдым дейт. Бул биз үчүн арман барбыр. Качандыр бир кезде биз деле 60, 70, 80ге чыкканда ошол убактагы бир апабыз менен эркелешип сүйлөшкөн элестете албайбыз да. Биз айла жоктон бул жака келдик. Мисалы үчүн мен Кыргызстанда 5 ай жүрдүм. Мен иш таба албадым. 5 ай мен иш таба албадым. Башкасы да иш табат экенине көзүм жетпейт. Эгерде биз иш менен камсыз болуп, завод, фабрикалар иштеп атса, жакшы болсо ким келет? Бардык ата энесинин балдарынын жанына болгусу келет го. Ким келет бул жака? Мен сага ошо болуп атканда, ошо жаштарга жеткире турган бир нерсени айтайын. Бак, бала менен дагы жаш бала менен да эненин ортосунда мээрим жок болуп атат да. Bundan бир бул окуя көп эле болду, 2017 жылы болчу. Бир кыз дагы көз менен ажырашып кетип, өзүнүн 98 жылкы кызын ата энесине таштайт, тайне татага. Эми ал убакта 2-3 жылда бир бала барат, кыз менен, баягы аял менен кыздын ортосунда эч кандай мээрим жок да. Аны көргөн тайне татасы кабаттар болот да, кой апаңдын жанына бар Москвага, 18ге чыктым, апаң менен балким жакын болорсуң дейт. Москвага келет, эми айылдан эле бул жака келген кыз алданып калат да, бирөөдөн кош бойлуу болуп калат. Эгерде ошол эне менен жакын болсо, энесине айтат эле да, апа менде ушундай проблема болуп атат. Апасына айтайын десе, апасы кыз үчүн жат адамдай. Экөөнүн ортосунда мээрим жок. Кыз апасынан жашырат, жада калса апасы кызынын боюнда бар экенин апасы билбейт. Ишке кетип аткан жеринен толгосу келип калат, төрөт үйүнө апарат. Төрөт 2017 жылдары ошо колуна эле берип коюптур да, 3 күндө, ошо 3 күндө кызы какта бир жолу звонок, кыз айтып атпайбы мага, апам бир жолу звонок кылды, кактасын эле подработкадамын деп, хорошо деп өчүрүп койду дейт. Төрөт үй менен жаш бала менен чыктым эже дейт. Каяка барарымды билбейм дейт да. Үйгө барсам дейт, апам экөөбүз, апам менин сөзүмдү укпайт дейт. Мындай карасам дейт, кар эми эрип кетип аткан марттын башы эле дейт. Кар туруптур, кардын үстүнө балама баш тилким бирөө таап алаттыр дедим дагы, кардын үстүнө баланы койдум дагы дейт. Кетип калдым дейт. Алды аркам карабай кетип калдым дейт. Болду. Ошол боюнча кечинде саат 11:30-да квартирага полиция кызматкерлери келип, мени сразу Москва безопасный город, бат эле кылмышкер табылат. Мени кармап кеткенде анан апам билди, мен боюмда болмок турмак төрөп таштаганым апам билди ошондо дейт. Ал бала ошол жерде тоңуп өлүп калыптыр. Ал кызга 8 жыл срок берген да. 8 жыл срок берген. Ал да адам өлтүрүү берени го. 105-чи берени коюп, адам өлтүрүү, адамды суукка таштап өлтүрүп атпайбы? Ошондо биз ошо миграция дагы баягы эне баланы дагы алыстатып койду да. Иш деп, мисалы үчүн, сен деле балабызгачы, балаң жаныңда, сенин балдарың жанында, мисалы үчүн, балдар Кыргызстанда жүргөндөргө акча бер, башка бер, машина алып бер, телефон алып бер, айфон алып бер. Эненин мээрин эч нерсе баса албайт экен. Мен мисалы үчүн күздө ошо депутат менен шайлоодо эл аралап жүрдүм. Баткенде жүргөндө бир кичинекей кыз келип, мени кучактап, мен апама айтып коюңузчу, апам келсинчи, апамдын эч нерсеси кереги жок деп ыйлады да. Мен апамды сагындым, апам келсинчи деп. Эгерде бизде баары жакшы болсо, биз балдарыбызды ыйлатып бул жакта жүрбөйт элек го. Биз дагы балдарыбыздын жанында болгубуз келет эле го. Сизге дагы айтса керек, мына мисалы үчүн Москвада өтө мигранттардын да бир көбүгү бар да. Кыргызстан акча салып берет, бирок акчасынын дайыны жок. Апам акча салам дейт, атам акча салам дейт. Даже мен салган акчамдын 50% да чогулбайт дейт. Керек болсо бул биздин мына молдолорго дагы уже суроолор бере баштады да. Айына 150 миң салам, 50 миң иштейт, 100 миң жогот, 50 миңди алып калат, 100 миң жоготуп салат дейт да. Мындай тояш башка. Анан апа же ата кичине мындай экономдобойсуздарбы, кичине чогултуп бербейсиздер десек, мен сени төрөгөм, мен сени баккам, мен неме кылгам деп милдет кылат дейт. Анан болсо мен өзүм барып иштейм деп коркута берет дегендер көп да. Сизге кайрылабы ушуларга? Урматтуу ата энелер, мен да ушул нерсени айткым келет да. Силер Кыргызстанда жүрүп каяктан билесиңер балдарыңар бул жакта эмне болуп атканын? Балаң, мисалы үчүн, балаңар 39-40 градус температура болуп, мен ишиме алдырып койбоюн, ишиме барайын деп калтырап титиреп жумушка барып, ошол акчаны таап силерге берип атат. Бул балдар асмандан алып аткан жок. Каяктан билесиңер балаңар кыйналып атканын? Каяктан билесиңер балаңар мен тамакты батыраак жеп туруп, ишке жөнөйүн деп доширак менен жеп ашказанды бузуп атканын каяктан билесиңер? Балаңар силерге акча салып атабы? Балага эч качан манипуляция кылып, ооба мен ушундайды көп угам. Сен эмне акча таап калдыңбы? Керек болсо өзүм эле барып аш тойду азыраак кылгыла.
аш тойдо азыраак кылып ошол бала сен азыр мүмкүнчүлүк болуп акча салып атабы, үй жай кылып бергенге аракет кыла, ошол баланын акчасын эмне калып атат, үй алам деп акча топтоп атабы, 100 миң салган болсо 10 миңин базарга бар дагы шашлык жеп туруп жакшы батаңарды берип 90 миңин топтоп кое бергиле. Бул балаңардын өз келечеги үчүн. Бул жакта балаңар жыргап табаткан жок. Мен көп балдарды көрөм, ашказан оорутуп. Мына карасаң байкуштар, жаш балдар көп тамак кылыштан зеригет дагы, сухой паек чогулат алат. Жол болсо көп балдарды көрөм, температура, мен метрого киргендечи жаш балдарды көргөндө ыйлагым келет кадимкидей. Байкуштар уйкусурап монтип кетип аткан болот. Боорум ооруйт. Урматтуу ата-энелер, балдарыңарды дагы аягылачы. Булар асмандан таап аткан жок акчаны. Булардын акчасын топтоп, наоборот, келечекте үй ал, жай ал, өзүңө өзүң инвестиция кыл деп колдоо көрсөткүлө, бул балдарга колдоо көрсөтсөңөр, андан да көбүрөөк акча таап, көбүрөөк жакшы иштегенге аракет кылат алар дагы. Силер апа салган акчаны кетире берсиңер, бул баланын дагы жашоого болгон кызыгуусу жок болуп калат. Туура айттыңыз. Жок болуп калат. Ушу бир жоо элеп мен өзүм көзүммен көргөм да, бир эже өзү ушул Москвада иштеген, апасына сала берген, апа топтоңуз, үй алайын, башка алайын. Onun балдар уже менен тең, менен чоң балдар бар. 10 жылдан ашык иштеп келген да, ушу күндү түндүбөй үйгө келсе бир сом акча алышып экен да. Апасы иштеп жүргөн. Ооба, ошондойлор болот, ошондойлор көп эле болот. Угам мен дагы. Ал жак бир жак кылган, анан бечара анан балдарын алып талага чыгып, жол кыра кылып, паркингдин ишин иштеп, анан үйүнө кайра Москвага кетип, анан эми өзүнө келип калды да. Бир молдо менен сөзтүм эле айтат да мага. Иним дейт, биз азыр дейт Москвада жүрөбүз, биз океан ичинде жүрөбүз дейт да. Кыргызстандагылар кичинекей бир көлчөтө жүрөт дейт да. Туптура айтты. Биз океанда жүрөбүз, бизди каалаган балда кит жеп коюшу мүмкүн, каалаган балда акула жеп коюшу мүмкүн. Биздин жашообуз рискте дейт. Эртең өлүп калышыбыз мүмкүн, таксиге чыгып дейт да. Туптура. Алардыкы безопасный. Ошон үчүн көбүрөөк акча салбастан кичине протон салып, калганын топтосоң топто деп ушундай бир кеңеш берген да. Туптура айтты. Бизди эртең жарым саат эмне болорун биз билбейбиз го. Туптура айтыптыр. Москва эми уже аягы тап калды. Ушунча жылдан бери жүрөт экенсиз. Ушу Москва сизге эмне берди, эмнеңизди алды эже? Москва эң биринчи Аллах Кудайым. Москвада жүрүп, ушу Москвада жүрүп менен көп эле сурайт да, бул жашоодо тапканыңыз эмне деп. Бул жашоодо менин тапканым, мен элдин сүйүүсү, Аллахтын мага түшкөн назары. Себеби ошончо адамдын ичинен бир Аллах мени себепкер кылып атат демде, башкалар деле себепкер кылып атканды, бирок түрмөгө передачка ташлаган эч кимди көрө элекмин да. Ата-энеси жок, мен Мордовияга деле бара берем, Владимир, Тver, Новосибирск, бардык жака кете берем, Татарстан кете берем да. Ошого кеткениңизде бүт жол кира өзүңүз төлөп барасыз? Бар, жол кире деле, тамак аш деле, продукт деле өзүм айлыгыман эле бөлүп алып барамын. Аллахтын мага ошо назары. Мага бир Инстаграмдан бир бала жазыптыр, Салтанатчы дейт. Аллах именно сизди тандап алган дейт. Эмне үчүн бизди эмес дейт. Значит, Аллах сизге назар түштү. Ошон үчүн адамдын ичине сизге ишенген деп атпайбы? Кыздарга дагы барганда айтып калам да, силер Кудайдан жалдырап сурайсыңар, Кудай мага жардам бер деп. Аллах мени себепкер кылып атат. Силердин сөзүңөрдү Кудай угуп атат, бирок мени себепкер кылып атат дейм да. Мени себепкер кылып атат. Эң биринчи ошого шүгүр кылам. Анан Москва мага эмнени үйрөттү? Москва мага тактыкты үйрөттү. Москва мага адамгерчиликти үйрөттү. Москва мага убакытты туура пайдаланганды үйрөттү. Москва бири-бирди алдабай убагында келишти үйрөттү да, бардык нерсеге. Эмнени жоготтум? Эми жаштык эле, ошо жаштыгым Москвада өткөн эле болбосо, эми мен эле ата-энемдин жанында азыраак жүрүп атам, көбүнчө бул жакта жүрүп атам. Ошол жаштыгым эле болбосо, Москвадан мен жоготкондон тапканым көбүрөөк. 27 жылдарыңыз, а? 27 жылдан бери жүрөсүз? 21. 21 жылдан бери. Өтө сонун. Анан өзүңүз баягы сөз кеп калды да, баягы депутаттын жардамчысы деп атпайсызбы? Депутаттар келсе мен Коомдук кеңешчиси. Баягы мигранттардын арманын айтат элем. Балким өзүңүз депутат боло турган оюңуз жокпу? Өзүм депутат боло турган оюм жок, мен адвокат боло турган оюм бар. Юридикалык билимди дагы кошо алганмын. Эмне үчүн? Мисалы үчүн депутаттарга деле көп акча кетирип депутат болушат да. Элге кызмат кылуу үчүн сөз депутат болуу керекпи? Элге кызмат кылуу үчүн бардык эле кызмат иштеп, элге кызмат кыла берсең болот го. Мен адвокат боло турган сапар иним ишенесиз, мен адвокат боло турган ниетим бар эле, ошол ниетиме Кудайым буйрса жетем, Алла насип этсе. Эми юридикалык билим алдым, калганына да жетем. Юридикалык билим ала электе ошол ниет кылчумун да. Мен кандай адвокат болгум келет? Мага бирөө телефон чалып, кызым, сага бере турган акчам жок, сага бере турган ак батам бар. Менин балама адвокат болуп бере аласыңбы деп колунда жок адамдын адвокаты болгум келет. Мурда биз батага, дуага маани бербейт экенбиз. Бата, дуа өзү көгөртүп, өзү берекени алып келип, өзү сени байытып коет экен, чындап. Мен мурда ушул нерсе көп маани бербейт элем. Азыр бирөө бир нерсе кылам десе да, мага дуа берип коюңуз, мага бата берип коюңуз. Бата менен дуага басым жасап калдым да. Ошон үчүн депутат боло турган азырынча оюм жок.
азырынча бирок. Азырынча оюм жок. Кийинки шайлоого болуп калышы мүмкүн да. Кийинки шайлоодо эң биринчи адвокат болуп алайын, анан көрөбүз. Азыр ушунда сиз баягы юридикалык билим алсам дедиңиз, а? Алдым. Диплом алдым. Диплом алдыңыз, а? Кандай, балким айтып кетесиз, мен ушундай кылам, ушул кызматтар болсо мага кайрылгыла деп. Мен мага көп эле жазганда Мына тутсаңыз, мына эженин жүрөгүнүн тазалыгын карасаңыз, өзүмө реклама кылбай атпайт берчи. Ошо мен мага көп эле реестр выдворениядан дейт. Мен реестрда выдворенияда кылбаймын. Буну ачык эле айтып коеюн. Бул боюнча себеби бул административный. Бул боюнча ошо баягы эле Гулиза, Чынарбекке кайрыла бергиле. Мен Россия Федерациясына соттолгон жарандарды Кыргызстанга которомун. Мен уголовный боюнча иштеймин. Ошол эле Гулиза, ошол эле Чынарбек деле мага кайрылат. Салтанат эже мо деген жаран бизге кайрылды эле. Сиз Кыргызстанга которуп бериң деп Россия Федерациясына соттолгон жарандарды Кыргызстанга которгону жардам берем. Ошону менен эле абсолютно бесплатный бекер, эгерде президентке помилование ырайым катка Кыргызстан которуп баргандан кийин жаза албаса, жазып, каяка алып барат, кантип алып барат, ол жөнүндө жол жобосун түшүндүрүп беремин. Ал Кыргызстанга баргандан кийин ошол жакка жардам беремин. Россия Федерациясына ошо Кыргызстан жарандарын, соттолгон жарандарды Кыргызстанга котором. Ошо Москвада Россия боюнча ушунда? Россия боюнча, Россия Федерациясында. Россия боюнча эгер жакыныңыз түрмөгө камалып калган болсо, ошол Кыргызстанга алып келем деген ниетиңиз болсо, которуп берем десең да кайрылсаңыздар болот экен да. Бирок Кыргызстанга бардык которулса болбойт. Ошондо айтып коеюн, Россия Федерациясынын менен Кыргызстандын мыйзамдары дал келбейт. Россия Федерациясында мыйзам жеңилирээк, Кыргызстанда оорураак. Ошол эле кыз зордукту 3 жылдан 6 жылга чейин болсо, Кыргызстанда 5 жылдан 8 жылга чейин. Эгерде сен Россия Федерациясында 3 жыл же 4 жыл срок алсаң, Кыргызстан кабыл албайт. 5 жылга албайт, 2 жыл ашыкча отур дебейт да. Биринчи мага кайрылганда статьясын айтсаңар, ошого карап туруп эле сразу айтам, болот же болбойт деп. Кыргызстан которсо болот, болбосо бул жакта моундай аракеттерди көргүлө деп айтам да. Мен дайыма айтам, садык алып кетейин, ата-энелер, балаң же кызыңыз камалып кеткен болсо ыйлабаңыз. Башты өйдө көтөрүңүз. Сурок бул кагазга жазылган, пешенеге эмес, Кудайдын буйруганы болот. Түрмө резина эмес, созулуп кетпейт. Кээ бир энелер ыйлап ооруп жатып калат да, көтөрүңүз башыңызды дейм, өйдө көтөрүп, балаңыз үчүн жашаңыз. Балаңызды сизден башка эч ким күтпөйт да. Ошон үчүн балам же кызым которулбайт экен, Кыргызстан кабыл албай койду деп совсем эле дуктан түшүп кетпегиле. Россияда деле принудительная работа деген бар, УДО деген бар. Ошол нерселерге деле аракет кылса болот да. Өтө эле коркунучтуу эмес тең мындай. Жок, корко турган нерсе жок. Коркунучтуу, просто миң баягы паника болсо деле, башка болсо деле ошол өзгөртө албайт да. Онун көрө өзүн колго алып мындай. Абакка түшкөнбү? Абакка түшкөндү айтасың. Абакка түшкөндө баягы биздечи Кыргызстанда мындай экен да. Мен өзүмөн эле сурайт да, сиз кандай коркпой соттолгондор менен сүйлөшө бересиз деп. Эми алар деле пенде да. Алар деле пенде. Анан кийин соттолгон адам түрмөгө түшкөндөн кийин баягы апалары сынып калат да, менин балам же кызым камалып калды, айылдагыларга укпай айтпай эле коеюн дедим эле, айылдагылар билип алыптыр, мына как будто мен аркаман мынанын баласы камалды деп артыма сүйлөп аткандай сезилип атат. Мен айтам, эже, бир жол чөгүп кетсеңиз андан бетер сүйлөшөт. Той ашка барыңыз, бийлеңиз, башыңызды өйдө көтөрүп жүрүңүз. Сиздин артыңыздан баласы камалып калды же кызы камалып калды деп сүйлөп аткандар, Кудай, мынанын баласы камалса да эч нерсе болбогондой бийлеп жүрөт дегендей сөзгө жетиңиз дейм да. Балаңыз тирүү эң башкысы. Күрмө кийген келет, кепин кийген келбейт эч качан. Бул нерсе мен мисалы үчүн 2022-жылы Татарстанда мен перевод кылган барып калганмын да. Кыргызстанга ал жерде биринчи перевод эле 100% которулат, баары которулат деп. Казандан түшүп алып Менделеевскийден шаарга бардым. Бир 200 километр алыста. Ошол жерге барып түрмөдөн через ВКС сотто видеоконференция связь аркылуу соттолуучуну алып келди. Мен айтам, куда калса кетесиң, эмне кабатыр болсун. Мен соттолуучу балага айтып атам. Ал все хорошо, рахмат эжеке деп коет. Бир мезгил сот отказ кылып койду да. Кыргызстан которулбайт депчи. Которулбайт деп отказ кылды. Мен ишенсең Менделеевскийден Казанга чейин эстеген сайын ыйлайм да. Келет эле баягы эстеп алды ыйлайм. Эми ал жерде андан башка да 15 кыргыз бала бар эле. Эми булар которулбай калат турбайбы деп ыйлап Казанга келип отурдум. Отурганда бир өзбечка аял да, ошол эч эсимен кетпейт, өзгөндүк аял экен эле. Мен ыйлап атканымды көрүп, эмне болду деп келип калды. Кыргызсыңбы, өзбексиңби, кыргызмын десем, эмне болду деп. Мен ушундай бирөөнү которгону келдим эле, отказ берип койду сот. Десем, ошол эже айтканда, мен жалгыз балам Россияда камалып калды. Айылда дейт, мынанын баласы камалып калыптыр деп сөз кетти. Биз аябай жакшы жашачубуз дейт. Кийин балам дейт, Кыргызстанга которуп алдым дейт. Кыргызстанга которуп алып чыгарып алдым дейт. Чыгаргандан кийин менин балам түрмөдөн чыгып иштекеси жок деп эч ким ойлобосун деп жаңы машинаны алып бердим дейт.
машина менен балам бир жумадан кийин авария болуп өлүп калды дейт. Балам артында же туяк калган жок, эчтеке калган жок дейт. Азыр дейт эшикте суук болгон сайын дейт мен балам эстеп ыйлайм дейт. Мен ушунча үшүп атам, жердин астында сен мындан да катуу үшүп атсаң керек деп. Мен балам балким ошону Россиядан которбой койгондо, балким түрмөдөн чыгарбай койгондо балам өлбөй калабы эле деп ойлойм. Сен ыйлабагын. Демек отказ кылды, бул да бир жакшылыкка деди да. Бул да бир жакшылыкка. Ич ыйлабагын деди. Кийин анан жок, Кудайдын буйругу менен, Аллахтын каалоосу менен ал баланы республиканский Татарстанга жогорку сотко арыз жазып, ошол жактан жеңдик дагы, артынан 15 бала которулуп кетти. Ошо. Неме, акыркы сизге да бир сөз берейин. Мисалы үчүн ушул сөздү мен айтышым керек эле, ушул суроону мага бербей калдың деп, эгер өзүңүздүн да ичиңизде бир эме болсо айтып койсоңуз болот. Мен элчилик жөнүндө айтайынбы? Элчилик десечи бизде жаман ой кетет да. Элчилик деген жардам бербейт дейт. Азыр эми мени урушасыңарбы, башка кыласыңарбы? Азыркы элчиликке бар элегиме 2022 жылдан бери бар элек, бирок азыркы элчилик жакшы иштеп атат. Чындап жакшы иштеп атат. Азыр элчиликте бардык шарт түзүлгөн. Ушул нерсени силер мурдагы будан 3-4 жыл мурун элчиликке барып, эч кандай жардам ала албаган болсоңор, дагы деле ошондой деп ойлобогула. Азыркы элчилик жакшы эле иштеп атат. Азыр элчиликке кошумат кылып атат, башка кылып атат дебегиле. Элчилик мени эч качан чакырып, грамота дагы берген эмес, эч качан чогулушка да чакырган эмес. Буну эмне себептен айтып атам? Былтыры бир кыз түрмөдө жакшы тартиптиң жакшы болсо отпуска берет. Россиядачы отпуска берет. Былтыр майда бир кызга отпуска берипти 9 күнгө. Ал мага кат жазып атат. Салтанчы мага отпуска берип атат. Сиз үйүңүздүн дарегин, паспортуңузду жөнөтсөңүз, менин эжем деп сиздикине барам. Бирок кабатыр болбоңуз, сизге эч кандай немем тийбейт. Мен башка жактан эле комната, койка место снимать этип, 9 күн болсо Москвада эс алып келейин, түрмөдөн жададым деп атпайбы баягы кызчы. Деле мен айттым, неге башка барасың? Келе бер дедим. Мен менен жашай бересиң. Дедим, анан ал кыз келди. Келип жүрдүк. Анан мага айтып атпайбы, Салтанчы, мен декабрда срогум бүтөт. Булар срогу бүткөндө эле ФМС алып кетип депортация кылат. Буларды чыгарып ийбейт. Сразу Кыргызстанга депортация кылат. Паспортум срогу бүтөт, мөөнөт неме паспортум срогу бүтөйүн деп калды. Декабрда срогум бүтөт эле. Мен айттым, бир айдан кийин паспортуң срогу бүтсө, өзүң мөөнөтүң бул майда келгенде былтыры, декабрда бүтсө, сен дедим бар, элчиликке барып паспортко тапшырып кой дедим. Паспортко тапшырып койгон, сен паспортуң келип калсын, болбосо сен көп отуруп каласың, сен содержание мигрант көп отуруп каласың десем, макул деп элчилик бар эле. Ушундай ыраазы болуп келди. Ал дагы мен аны өзүм ээрчитип барган жокмун, өзү барды. Эже дедим, мондой талон менен отурдум, тапшырдым, келдим. Кийин анан бир айдан кийин паспортун өзү түрмөдөн жооп сурап, паспорт тапшырган элем деп келип, паспортун кайра алып кетти. Азыр элчиликте Айымкан Кулыкеева, Гүлбарчын эже бар, Гүлбарчын Байымбетова. Вот ошол эки эже элчиликке келгенден бери, эжелер качан келди? 24-25 келди окшойт. 23-24 келип калды. Элчиликтин мотору болуп калган. Так что элчиликте кандай ишиңер түшсө, кабатыр болбой бара бергиле. Мурдагы элчини мен көргөн эмесмин, адамдар менен аралашып жүргөн. Азыркы элчинин баягы видеолорун көрүп калам. Баягы консулствого келген адамдардын арасына келип кандай жардам керек деген. Элчилик десе жаман оюңар болбосун. Элчилик азыр жапжакшынакай эле иштеп атат. Ошону айтып койгон бар да. Көп эле мага окшоп, 2022-21 элчиликке барып эч кандай жардам көрбөй, элчилик до сих пор жаман деп ойлой берет экен. Мына соттолгон кыз өзү эле барып алды го паспортту. Эч кандай тааныш болгон жок, эч ким чалган жок. Өзү ыраазы болуп келди. Эже мен Москвага жаңы келгенде элчиликке ишим түшүп барганда мындай кабыл алган эмес дейт. Азыр дейт, кезек менен отуруп, талон менен мөөнөтүң неме онда окошкага барып ушинтип эле тапшырып калыпсың деди да. Ошон үчүн ошону айткым бар да. Эми көп элчиликке барбайт экенде, элчилик жардам бербейт деп. Элчилик жардам берип калган аз бара бергиле. Неме да, именно болуп дагы Москвада спрос көп да, ошон үчүн балким кээде жетишпей калышы мүмкүн. Ким элчиликпи? Ошон үчүн жаман көрүп калышы мүмкүн. Жок, элчилик спрос Москвада да. Неме дей беришет экен да, реестрден чыгарып бер деп дагы бара берет экен. Ал элчиликтин иши эмес да, реестрден чыгарып бериш. Ал элчиликтин иши эмес да. Элчиликтин кандай? Элчиликтин өзүнүн иши бар да. Бул жерде эле мисалы үчүн бирөөнүн баласы же кызы камалып кетсе, барат экен дагы, менин баламды чыгарып бер дейт экен. Юристтер кантип чыгарып берет? Ал мыйзам боюнча президент дагы аралаша албайт косооттун ишине. Ошону түшүнбөй эле элчилик иштебейт дей беришет экен да. Мисалы үчүн кана кимиңер паспортуңарды жоготуп койдуңар эле, возвращение на родинага бардыңар, кимиңерге кылып бербей койду? Же паспортуңар бүтөйүн деп атканда кимиңердикин отказ кылып жок албайсың деп жада калса, элчилик азыр право айдоочулук көлүктү да ушул жактан берип калды го. Эми жакшы жагын жакшы эле дешти билиш керек да. Хотя элчиликтеги мурдагы немелер бага канча караласа дагы, эми азыркы элчилик мени чакырып, бир чогулушка деле чакырып, же грамота бербесе дагы мен ачык адилеттүүлүктү эле айтайын. Алар менен связым жок деген. Алар менен такыр связым жок. Элчилик менен вообще элчиликке 2022 жылдан бери таптакыр басып бар элекмин. Алар менен связым жок. Бирок мен көрүп эле атпаймынбы? Мен өзүм жанымдагыларда барып кыл десем, возвращение на родину деле жасатып атат, башка документтерин
правасын деле ушул жактан алмаштырып атат. Эми ушунчалык болот да. туура. Туугандар, көрдүңүздөр, эжени негизи сүйлөтүп отура бере турган экен да, угуп жүр. Чоң рахмат Салтанат эже, бар болуңуз, ишиңизге кирик. Сизди көптөн бери тааныйм менчи. Ошо Салтанат эже видеом болсо керек сизде сүйлөп берген го. Салтанат эже бир эже жазган, ошол Салтанат деген бир эже бар Москвада, мигранттарга өтө көп жардам берет. Өтө жакшы эже. Ушул Салтанат деген эжеге бир онда мен сүйлөт элем туулган күндөргөчү. Сүйлөп берчи дегенде, "Оптур эже" деп. Москвада юрист эже, Салтанат эже, ишиңизге ийгилик деп сүйлөгөн видеом дагы деле ушул эженин эсинде экен. Анан ошол мага макулдугун берди. Рахмат эже. Сапар, сага да чоң рахмат. Мен Кыргызстанда жүргөндө ошо Мелис деген журналистке жарым сааттык эле подкаст бергенден кийин аябай көп адамдар кайрылды. Подкаст берели, ал подкаст бериңиз, кыска болуп калды. Москвадан эле балдар кайрылды. Мен айтам, бир гана Сапарга берем, башка эч кимге бербейм. А эмне үчүн Сапарга бересиң деп? Себеби 21-жылдары мен али юридикалык диплом онда окуп аткам, диплом ала электе Сапар мени юрист деп элдерге тааныштырып, Сапар мени колдогон. Башка эч ким колдогон эмес. Эгерде менен подкаст алса, Сапарга айткыла, ошого гана берем, башка эч кимге бербейм дедим да. Бир гана сага берем деген. Даже мен чоң журналисттерге да подкаст бербейм деп отказ кылгам, только Сапарга гана берем деп. Чоң рахмат. Эжебиздин жөнөкөйлүк менен баягындай чоң баягындай камералар менен деле келген жокмун, телефон менен келдим. Эжебиз мындай жөнөкөйлүгүңүзгө чоң рахмат эже. Бар болуңуз, мындай адам тандабай биз баягы камераң жокпу дебестен күчү бергениңизгечи. Рахмат. Келгениңе дагы рахмат. Биздин эле сөзүбүз мигранттарга жетип, хотя бы бирөөнө болсо да сабак болсо сүйүнөм мен. Чоң рахмат эже. Бар болуңуз. Мейли. Эжебиздин инстаграмда жазып койдук, катталыңыздар. Эжебиз 3 күндө уже звезда болуп кетти инстаграмда. 3 күндө уже 40 000 подписчик чогулуп 76 000. Мен бир көргөн 36 эле, кече карасам 76 000 болуп калыптыр. Эртең карасам 80 000 болуп калса керек. Рахмат эже, бар болуңуз. Чоң рахмат сага да. Бар болуңуз. Чоң рахмат.